ар кайсы региондорго барып сүйлөгөндөрүн элдин баары көрүп жатат. Бүт кыргыздар, чет мамлекетте жүргөндөр, Россияда жүргөндөр, Кыргызстандын ичинде жүргөндөр баарыбыз көрүп карап атабыз. Бул нарынга барса башка сүйлөйт, Жалал Абадка барса сүйлөйт. То есть каждый өзүнүн региондоруна лайык тураштырып, кайсы регионго мындай ошо жерге мындай кандай сөздөрдү таап сүйлөгөндү бир нукка салып алып, акырын ошо иштерди жүргүзөт. Но сүйлөгөндүн баары опять же да бүт эле калп. Лай бул деген алдамчы, это бүт аферизм болуп атат. Жылаңачтоону обработка кылабыз, это биздин өзүбүздүн күчүбүз менен келет экен деп бул опять калп айтып атат. Там научно обоснованный бүт экологически бүт бул өзүнүн бүт экспертизасы менен бүт жашнакай бүт параскладкам кылган бир документтерди вчера я окуп көрдүм. Ал боюнча там ал тоого жетип, там вообще жол пока жолдо салганда да канча акча кетет, там столько инвестиций, столько денег, в которых Кыргызстанда бизде вообще акча жок. Аны пока добыча кылып, пока ошо именно железо руданы ошо жеткичекте, это еще несколько лет уйдет. Ну, опять фантастика. Кумтөрдү благополучно тыштап салып, кумтөр менен элдерди алдап атып, тияка перешел, да, ну, это его на совести. Мен внимание обращать эткеним опять бүгүн деген, бул Жалал Абадка барганда религия жөнүндө элдерге сүйлөп тур да, что муфтият менен сүйлөшүп, Министерство образования менен сүйлөшүп алып, оказывается, ыйман деген сабакты киргизет экен да. Андан кийин айтыптыр, обоснованиясын, бул эмне үчүн ыйман деген сабакты киргизем деген обоснованиясы, что якобы жаштарыбыз, элдерибиз билбей, исламды билбей, башка конференция деп да айткан жок, башка агымдарга деп атат, теченияларга, там баптист болуп кетип атат, андан кийин тиги буддист болуп кетип атат, анан хизбут тахрир болуп кетип атат, анан жана башка агымдарга деп атат. Анан бул оказывается тиги билбегестиктен, анан элдер балдар оказывается Сирияга кирип кетип атат. Сирия уже бүттү, уже Сирия тема закрыта, правильно? Уже Сирию уже покончили эту тему. Это анан Садыр, сен, оказывается, не то что где-то государственное управление, государственное устройство вообще бу жөнүндө какие формы правления бар дегенди түшүнүгү жок эмес. Сен конституцияны да билбейт экенсиң, абсолютно да. Конституцияны билбейсиң. И жанагы кайсы религиялар бар, кайсы конференциялар бар, ошо диний жөнүндө да такыр эчтеке түшүнүгүң жок турбайбы? Буддизм качандан бери течение агым болуп кеткен. Это же дүйнө жүзүндө канча религия бар? 3 крупный религия кирет туурабы? Это христианство, ислам, анан буддизм. Сен президент болсоң, буддисттерди теги агым деп көрчү. Буддисттер кто? Сосед или Китай? Кто они? Это они буддизм, да? Дальше Монголия. Дальше Japan, Япония, азиаты, канча азиатские өлкөлөр буддизмди карманышат. Это они что, все сектанты, что ли? Сен буддизмди, чоң крупная религияны сен сектант деп салып атасың. Плюс баптисты, это христиане. Христианствода билесиңби? Сага кичине түшүндүрүп кетейин анда. Христианствода канча эме бар, ветка бар, 3 бутак бар христианствода, туурабы? Католики, православные и протестанты деп коет. И протестанттарга как раз и баптисттер келет. А билесиңби, Садыр, что
Соединенные Штаты Америки бұл деген страна протестантов. Протестанттардың, ошо как. Бағы бұл Америка деген мигранттар, биринчи бағы келген мигранттар. Биринчи бағы келіп заселяться еткен елдер деген. Как раз жаңағы эмеден католическая церковь жақтан Европадан қуғындық қылып бағы ошо течение протестанттағы течениедағылар вот эти баптисты аяқтан репрессия алғандан алардың бары бияққа корабльмен бияққа высылқа келген. И именно благодаря протестантам, именно баптистам, Америка, ошондай благословенная земля болып, Америка ошон үчүн сильная страна. Ошон үчүн бул өнүккөн. Анткени протестанттарда, христианствода элдерди бирин-бирине сүйүүгө үйрөтөт. Бирин-бирине жардам берүүгө үйрөтөт. Церковтар жардам берип, буга биякта канча благотворительность кылып, элдерге жардам берип, Америка бирин-бирине жардам берген үчүн булар этим она и сильная экономика, и законы сильные, и поэтому порядок бар. Чоң, эгерде кенедей бир эле Кыргызстан бул бир эле Американын бир эле штат болуп калат. А биякта Кыргызстандай биякта 50 штат бар. Элестет? Анан вообще уят. Уят ошо даже религия жөнүндө түшүнүүң жок экен. Түрмөдө отурганда жакшы эле убактың бар болчу, чекеңди сүскүлөп намаз окуп эле отургандан көрө жакшылап ошо исламдын жакшы окуганыңдагы аны сенин эле Кудайың билет. Я человек неверующий. Ошо канча агым бар, канча дини бар, ошолордун баарын биринчи окуп алып, анан кийин кантип сен президент болсоң, ошентип сүйлөйсүң анан, ошондо сен өлкөлөрдү чагыштырасыңбы? Ошондо биздин балдарды билесиңби, Кыргызстан деген кандай? Биздин республика, Кыргызская республика деген многонациональная, многоконфессиональная страна. Биякта көп улуттук жашаган өлкөбүз. Сен исламды биринчи орунга кое албайсың. Экинчиден, конституцияны бир ачып окуп көрчү. Биринчи беренени ачсаң, биринчи берени ач, жетинчи статьяны ачып, жетинчи беренени аччы. Эмне деп жазылып турат? Ошо көзүң чоңураак ачып окуп койчу. Ислам не может быть, ни одна ни религия не может устанавливаться как не деп турат? Как обязательный, как был единой, монополизирующий, и она не может, бир религия, устанавливаться ошакта как доминантом деп турат. Трое? Прочти, пожалуйста. Анан конституцияны билбейсиң, религиялар жөнүндө билбейт экенсиң, религиялар жөнүндө сен ыйман сабактыга кантип өтөсүң сен? Жана христиандын, орустун балдарына, башка улуттун балдарына сен исламды эле эметесиңби? Эне талар, мисалы, мен неберелерим сабакка барганда мен каршы чыгам, ыйман сабак дебей, ыйманга алды, молдокелериңди эле окутуп алчы. Биздин балдарга современное обучение керек. Биз канчанчы кылымда жашайбыз? Садыр, приди в себя. Мы в каком веке живем? Биз балдарга мы должны обучать этика, психология, семейная жизнь деген сабак керек бизге. Үйдөгү мамиле, как к родителям относиться, как половое воспитание үйрөтүшүбүз керек. Бизге бирөө келип алып, биздин балдарды ыйманды окутканда кто будет обучать? Билесиңби сен, Кыргызстанда бизде канча теге экстремисттик агымдар жүрөт? Билесиңби, что сен алдыгы президенттиктин азыр кандидатка бир салафит баратат? Билесиңби сен, что сен бүт бары сиз судами, башка өлкөлөрдүн судами признанный экстремистом деп жанагы таблик жамаатыдан жигитти сен деген министр культуры кылып коюп койдуң. Билесиңби, что сен экстремисттердин адвокатын деген жанагы по делам религияга
Государственная комиссия по делам религии сен директор қылып қойдың. Так вообще о чем ты говоришь? На какого черта сен президент болғың деп отырсың? Сен нормальный, элементарный, билігің жоқ екен. Ты заочник, физкультурник, блин. Какого черта сен президент болғың деп отырсың? Для чего? Что ты хочешь? Біздің өлкені не қылайын деп отырсың? Біз қантып шуны қарап отырып береміз, мен таңғаламын. Уже просто зла не хватает. Қырғызстанды сен қайқап апарып, біз ислам деп қойғанда, баяғы теге по экономика бойынша біз Венесуэла болып қалдық. Экономический кризис, да, везде дыра, везде перекрывают. Сен өзің достарыңды, жаңағы уруларыңды, жаңағы теге миллионер болып кеткен елдің ақшасын Қырғызстанның елін ақшасын ұрдаған достарыңды ақшаларын қайра орнына қойдырбай, ошоларды арестовать етіп, қаматтырбай, ақшаның барын ошоларды теге қойдырбай, ходиш жалдырап қойып теге, аргимден ақша сұрап қойып теге, Россияға чурқап бара қалдыңар ба? Вообще, Россияны көргенде вообще позор был. Жер таппай қалдым, қарап атып. Так стыдно было. Отправил еще кимде, орысша сөйлегенде билбеген, даже по бумажке нормально читать это, выступать етпеген, билбеген. Ты отправил Мамытова. Мамытов талантты. Пусть он сначала жаңағы он атасына алып берген кредитті, ау банктен илгер алғанда. Он шықпай қалады дейсің. У него до сих пор ошон недвижимости, который выступил в качестве как залога, до сих пор он ареста тұрады. Же банканы сата албайды, же теге өзінің ақшасын қайтарып береді. Ал қарысы 8,5 миллион болып, теге доллар болып өсіп кетті.